Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына арналган кезектеги сабагыбызга кош келипсиздер. Бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урууларга каттап, мени өз коргооңуздарга алыңыздар жана Аллах Тааланын динин мен жеткирип, акырытта силерге да ийгилик болот деген чакырыктарын уруулар кабыл албай койгон учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул каттоосун токтоткон эмес, ар бир урууга каттай берген. Ошол учурда ажылык сезону да кирип калат. Анан бул да бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошого карабай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы деле Мекке тегерегиндеги урууларга, эмнеге Мекке тегерегиндеги урууларга ажылыкка келген көп уруулар токтойт эле конокко. Ошол Мекке тегерегиндеги чакырык да бул өзүнчө бир кызык чакырыктардан. Анда назар төшөйлү. Biz hazır Taif'ten Makkan'ı közдөй ketken eski yoldun Sayful Kabir degen aylı жайгашкан жерде турабыз. Тагыраак айтканда бул айыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында маанилүү жерлердин бири. Мына ушул жерге жеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифтан азар көрүп, чарчап келип, ушул жерге жетип, ушул жерде намаз окуйт. Жана ал намаз окуткан учурда Cinder tayfasıdagы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын намазында окуп жаткан Куранына күбө болуп, угушуп, өздөрүнүн элине барып дават кылышат. Албетте бул жөнүндө ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга маалыматы жок эле, бул маалымат кийинчерээк Куранда берилет. Бирок ислам окумуштуулары өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын изилдеген окумуштуулар мына ушул Cinder тайпасынын ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифтен өтө чоң азар көрүп, келечек пландарын ишке ашыруу үчүн башка бир журт которууга жер таппай кыйналып турган учурда жин тайпасынын келип Куран угуп өз элине барып дават кылуусу, адамдарга параллель жашаган жин ааламынын иманга келүүсү, аларга дин жетүүсү биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу жакында боло турган чоң күчтүн, чоң каражаттын мусулмандарга жардам келерине ишарат кылат деп айтып өтүшөт. Айта турган нерсе дагы ушул биз укканбыз, ушул жиндер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран уккан жерине ошонун урматына мечит салынган деп. Тилекке каршы убактыбыздын тарлыгына байланыштуу кайсы мечит экенин билбедик, бирок бул мына ушул Сайфул Кабирде өтө көп мечит бар экен, ошол мечиттердин бири болсо керек деп ойлоп калдык. Бул окуя тууралуу Курандын Кумдар сүрөсүндө мына: биз Куранды тыңшоо үчүн бир канча жинди жибердик. Алар келип бири-бирине уккула дешти. Ал эми окулуп бүткөндө алар өз элине кайтып аларга: "Эй эли журт, чындыгында биз мурда түшүрүлгөн китептерди тастыктоочу Мусадан кийин түшүрүлгөн китепти уктук. Ал акыйкатка жана түз жолго баштайт. Эй эли журт, Аллахка чакырып жатканды уккула жана ал силердин күнөөңөрдү кечирип, оттон сактоосу үчүн ага ишенгиле" деп кабарлашты деп айтылат. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аяттардан Аллах алдыда чоң жардам уада кылганын түшүнүп, Таифтен алган ызаасын, таарынычын жутуп, жаңы аракеттерге шыктанып, Аллахтын акыйкатын толук жеткирүү үчүн белин бекем түйүп, Меккени көздөй бет алды. Ошол кезде арабтарда өзгөчө Меккенинде бир адат бар эле. Эгерде Меккеге кандайдыр бир чет жакадан бирөө келсе, сөзсүз меккелик кайсыдыр бир байдын же бийдин кепилдигин алмайынча шаарга кире албайт эле. Тагыраак айтканда, шаарга кириш үчүн кимдир бирөөнүн кепилдигин алып,
Анан меккеликтер бул паланчанын коногу, же болбосо паланчанын кепилдигиндеги киши деп, ошол кишиге кандай мамиле кылса, ал кепилдигин алган кишиге да ошондой мамиле кыла турган адат бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Хира тоосуна келип түштү да, ошол жерде отуруп Меккеге адам жөнөттү. Биринчи жөнөткөн бул Ал-Ахнас бил Шурайка деген меккелик бир бай киши эле. Менин кепилдигиңи ал деп суранып жөнөтсө, ал айтты: "Мен Курайыштар менен союздашмын, жана Курайыштын душманы мага да душман" деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сухайл ибн Амрге жөнөттү чабандесин, ал дагы баш тартты. Жок, мен капа болбосун, Мухаммад, аны мен кепилдигимди ала албайм. Тагыраак айтканда, эми Курайыштар менен мага жаңжалдын кереги жок дегендей кылды. Жана үчүнчү жолу чабандести пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ал-Мутим ибн Ади деген меккелик дагы бир бийге жөнөттү тагыраак айтканда. Жана Мутим макул деди. Ал-Мутим макул деди, жана пайгамбарыбызды келе берсин, мен өзүм кепилдигимди алам деди. Кийин өзү куралданды да, балдарын бүт куралдандырып айтты: "Мен Мухаммадты өзүмдүн кепилдигиме алдым. Жүргүлө, аны шаарга алып кирип коелу" деди. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам Хира тоосунан тосуп алып, Меккеге чейин алып кирди, жана үйүнө чейин алып барды. Жолдо кетип атып, бардына жар салды: "Эй, Курайыштар, билгиле, Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам мен кепилдигиме алдым" деди. Тагыраак айтканда, демек, Ал-Мутимге меккеликтер кандай мамиле кылган болсо, пайгамбарыбызга дагы ошондой мамиле кылуу алардын эрежеси эле. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн короосуна кирип кеткенден кийин, тагыраак айтканда, Курайыштардын, же болбосо мушриктердин зулумунан өзүнүн короосунда гана саламат. Жана ошол короосуна киргенден кийин артынан чуркап келген Абу Жахил Ал-Мутимден сурады: "Я Мутим, сен бул динди кабыл алдыңбы, же Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам кепилдигиңе алдыңбы?" деди. Караңыздар. "Сен динди кабыл алдыңбы, же жөн эле кепилдигиңе алдың?" деди. Ал-Мутим айтты: "Мен кепилдигиме алдым" деди. Анда жакшы болуптур. Кепилдигиңе, эгер сен кепилдигиңе алган болсоң, анда Мухаммад менин да кепилдигимде деди. Көрдүңүздөрбү? Абу Жахил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды канчалык жек көрүп, канчалык зулум кылганына карабай туруп, ушул эреже Ал-Мутим кепилдигине алса, аны менен союздаш болгон Абу Жахил дагы пайгамбарыбызды кааласа кепилдигине алууга мажбур болду. Эгерде менин оюмча Ал-Мутим жок, мен да бул динди кабыл алдым дегенде, анда Абу Жахил менен сөзсүз жаңжал чыкмак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мутимдин бул жакшылыгын унуткан эмес. Кийин Бадыр согушундагы туткундарды карап, эгер азыр Мутим тирүү болуп, менден булардын азаттыгын сураганда бермекмин деген. Мына ушул жылдын Шаввал айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга чейин Эфиопияга көчүп, ал жакта пенделик кылган, көз жумган Сакран ибн Амрдын жесири Сауда бинти Замага үйлөнөт. Сауда энебиз Хазіреті Хадичадан кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алгачкы жубайы эле. Ошол кездеги ислам дининин дават системасына деталдаштырып назар бура турган болсок, 5 негизги фактор көзгө урунат, назарга урунат. Биринчиси таухид акыйдасын жайылтуу. Экинчиси акыреттин бар экендигине бекем жана терең ишенүү. Үчүнчүсү Аллах субханаху ва таала тыйыл салган нерселерден тыйылууга аракет кылуу жана кыл деген нерселерди, буйрулган нерселерди кылууга аракеттенүү жана жашоодо Аллах субханаху ва тааланын өзүнө гана тобокел кылып, анын үстүнө даватта Аллах тааланын өзүнө гана тобокел кылып дават кылуу системасы. Мына ошол төртөө дагы бир 5-чи фактордун үстүнө коюлган экен. Алда эмне болду? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экендигин таналуу жана анын пайгамбарлыгын таналып, ал буйрган нерселердин канчалык оор болбосун, канчалык кыйын болбосун, ошол жерде, ошол учурда жахилиятта эле бүгүнкү өзүнүн табияты бар го, канчалык оор болбосун, ошого моюн сунуп жашоонун үстүнө курулган система экен. Пайгамбарлыктын 11-жылынын Зүлкада айы да аяктап калды. Кабага ажылыкка, зияратка келеткандардын саны күн сайын өсүп жатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адаттагыдай эле ар кайсы урууларды кыдырып,
алардын жетекчилери менен сүйлөшүп, аларды исламга чакырып, азыркы акыбал жөнүндө түшүндүрүп жана өзүнүн хижраты жөнүндө сунуш кылып жатты. Ар кайсы уруу башчылары ар кандай жооп берип жатышты. Ошондой уруулардын бири Амр ибн Саса уруусунун ушул ажылыкка жетектеп келген башчысы Бухайра ибн Фирас бул сөзгө кулак төшөдү. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи саламдан сурады: "Сенден кийин сен бийликти бизге мурастап кетесиңби?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтты: "Бийлик Аллахка гана таандык жана ал каалаганына берет" деди. Анда Бухайра ибн Фирас: "Азыр сен үчүн биз мойнубузду бүт арабтардын кылычына тосуп берсек, анан ал бийликти башка бирөөгө берип койсо сенин Аллахың, бизге анын эмне кереги бар азыр бизге?" деп моюн толгоп кайтып кетти. Мына ушул Бану Амр уруусунун аксакалы ушул жылы ажылыкка келбей калды эле карыгандыгынан. Жана ушул уруунун адамдары, пайгамбар саллаллаху алейхи салам кайрылган адамдар кайрадан Мадинага барганда, Ясрибке барганда өздөрүнүн аксакалдарын айтты. Курайштан ушундай бир адам чыгыптыр, өзүн пайгамбармын деп атат. Жана бизге келип кайрылды эле, биз аны кабыл алган жокпуз, ишенген жокпуз деди. Ошондо Бану Амр уруусунун аксакалы, шейхи башын мыкчып кыйкырды дейт: "Эй акылсыздар, Исмаил пайгамбардан бери бул сөздү эч ким айта элек болчу. Акылыңар кайда силердин? Азыр оңдосок болобу, азыр тапсак болобу ошо баланы?" деп башын мыкчыган бойдон, кыйкырган бойдон өзүнүн уруулаштарын урушту дейт. Мына ушундай. Биз өткөн көрсөтүүбүздүн аягында да айтканбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам ар бир урууга барып сунуш кылганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын сунушуна биринчиден түшүнө беришкен эмес, экинчиден ишене да берген эмес. Ал кезде бейиш жөнүндөгү түшүнүк, тозок жөнүндө түшүнүк такыр болбогон, караңгы эл болгондуктан эмнени айтып атат? Кайсы бейиш, эмне деген тозок? Бүгүнкүдөй эле биздин материалисттер эле да. Кайсы бейишти айтып атат? Мен силерге бүгүнкү жашооңуздарды бактылуу болушту убада кылам, о бейишти кайсы нерсени айтып атат дегендей коомдо, мына ошол коомдордун жакшыларына пайгамбар саллаллаху алейхи салам бул эмне дейт, мен жаман көрөт дебестен барып айта берген. Мына ошол Мекке тегерегиндеги чакырууларды биз көрдүк. Эмки көрсөтүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын өмүр баянын кезектеги дагы бир кызыктуу учуруна маани беребиз иншалла. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.